Assalamu алейкум, рахматуллахи баракату, урматтуу мекендештер. Мына бүгүнкү кырдаалга жараша Жалал Абадта бирге жеңебиз штабынын атынан жалпы муктаж болгон жарандарга 200 үй бүлөгө жардам чыгарып жатабыз. Бул бүгүнкү биздин кошкон салымыбыз болуп эсептелет. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандар, баарыңыздардын аманатыңыздар мына ушул жерде. Азыр биздин балдар сиздердин аманатыңыздарды муктаж болгон өз элерине жеткизиштин алдында турат. Азыр бул машиналардын бардыгында биздин балдарыбыз даярдалган, бардыгы ооруга каршы формалары бар. Булар контактка барган кезде дагы өздөрүнүн инструкциядан өтүшкөн, окууларды бардыгы окулуп маалыматтары бар. Алла таалам жалпыбыздын кырманыбызды толтурсун, эли журтубуздан муктаждык жана оорулар кеткен болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мынакей бүгүнкү күндө биз Жалал Абадта COVID-19 оорусун бирге жеңебиз аттуу штаб түзүлүп, бул штабка мүчө болуп киргенбиз. Штабтын башчысы биздин устазыбыз, дин алымы Нематулла Ажы Жээнбеков баштап, жана башка бир топ бир нече фонддор дагы бар. Буга чейин ар бир инсандар өз-өзүнчө азык-түлүк продукцияларды таркатып келген болсо, бүгүнкү күндө биз бардык күчүбүздү бир жерге бириктирип, күчүбүздү бир жерге жыйып, анан кийин ошол комендантка же болбосо бизге жалпыбызга кайрылып аткан, соц тармагы аркылуу кайрылып аткан жана ошол жердин управалардын жетекчилердин чыныгы муктаждарды билип, тактап бүгүнкү азык-түлүккө муктаж болуп аткан инсандарга мына азыр азык-түлүк таркатылып атат. Урматтуу туугандар, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун колдоп аткан мекендештерге дагы жана ушул бүгүнкү азык-түлүккө себепкер болгон жалпы бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Сиздердин аманатыңыздар мына чыныгы бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж болгон инсандарга жетип атат. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтер болсун. Эң башкысы биз ынтымак менен күч бирдикте дейт. Биз бириксек, Кудай кааласа, бул кыйынчылыкты дагы жеңебиз. Анан баса белдеп кетейин, эгерде кимде ким колдоочулар болгон болсо, келиңиздер, кошулуңуздар. Кудай бурса, Жалал Абадта жакшы иш башталды. Бардыгыбыз бириктик, биригип алып мына жакшы иштерди аткарып атабыз. Ушул штабтын жогорунда турган биздин Немат устаздан Алла ыраазы болсун, өзүнүн улук башын кичүү кылып, дайым күндө 9-дан кечки саат 8-9-га чейин убактысын бөлүп бизге баш көз болуп берип атат. Андан сырткары Жалал Абадтын областынын Жалал Абад шаар жана Сузак районунун коменданты Жеңишбек Жорубаев, Жеңишбек Мама Юсупович агабызга да Аллах ыраазы болсун. Мына ушу комендант баш болуп, жана УВД дагы кызматкерлер дагы биригип, мына ушул иштер жасалып атат. Эң башкысы элибиз аман болсун. Бүгүнкү илдеттен аман эсен чыгып алайлы иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.